Мекеним Кыргызстан. Кыргызстандын жаратылыш байлыктары бийик тоолор, тунук мөңгү суулар, кооз токойлор, дарыялар, кооз көлдөр, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түркүмдүүлүгү өлкөбүздүн эң негизги байлыктарына кирет. Бийик тоолор, суу байлыктары, пайдалуу кен байлыктар, уникалдуу токойлор. Мамлекеттик символдор. Дүйнөдө көптөгөн ар түрдүү өлкөлөр бар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү өзгөчө белгилери болот. Алар мамлекеттик символикада чагылдырылган. Булар туу, герб жана гимн. Мамлекеттик символика конституция же атайын мыйзам менен бекитилет. Ар бир коом өзүнүн өзгөчөлөнгөн белгилери менен сыймыктанып, аны аздектеши, коргошу жана сыйлашы керек. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Биздин мамлекеттин дагы мамлекеттик символдору бар. Туу, герб жана гимн. Бишкек борбор шаарыбыз. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын саясий, экономикалык, илимий жана маданий борбору. Шаар өлкөнүн түндүгүндө, Чүй өрөөнүндө, Ала Арча жана Ала Мүдүн суусунун жанында, Кыргыз Ала тоо кыркасында деңиз деңгээлинен 760 метр бийиктикте жайгашкан. Кыргызстан асман тиреген тоолордун мекени. Биздин тоолор Тянь-Шань тоо кыркаларына кирет. Бийик тоолордо мөңгүлөр бар. Дарыялардын башаты ошол жерден башталат. Тоонун этектеринде көз жоосун алган кооз шалбалар жана токойлор жайгашкан. Тоолордо кайталангыс ыйык жайлар жана жаратылыш эстеликтери сакталган. Тоолордо түрдүү пайдалуу кен байлыктар сакталып турат. Кыргызстандын суу байлыктары Кыргызстандын улуттук байлыктарынын бири суу. Дарыялар, көлдөр, саздар, шаркыратмалар, мөңгүлөр, карлар, жер астындагы суулар жана ысык суулар. Көптөгөн жасалма суу сактагычтар да бар. Кыргызстандагы пайдалуу кен байлыктар. Кыргызстандын территориясында пайдалуу жаратылыш кендеринин түрлөрү көп. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү кен байлыктар да бар. Алтын, мрамор, жез, сурма, сымап, көмүр. Эсиңерде болсун, пайдалуу кен байлыктар узак геологиялык өнүгүү менен гана пайда болушкан. Ошондуктан аларды сарамжалдуу колдонуп, туура пайдалануу зарыл. Жаратылышка зыян келтирбөө үчүн казып алуунун эрежелерин жана талаптарын сактоо керек. Кыргызстандагы уникалдуу токойлор. Кыргызстанда токойлор тоонун түштүк бетинде суу аккан капчыгайларда өсөт. Токойлордун мааниси абдан чоң. Алар топуракты жулуп кетүүдөн сактайт, карлардын эришин жөнгө салат, суунун агымын нукка бурат, жердин климатын жумшартат, мөмө жана жыгач берет. Кыргызстанда токойлордун саны аз, ошондуктан санитардык кыюуга гана уруксат берилет. Жаратылышты коргоо. Манастын 7 осуятынын бири табият менен таттуу мамиледе болуу. Биздин жаратылыш көп түркүмдүүлүктү жараткан. Жаныбарлар менен өсүмдүктөр анда өзгөчө орунду ээлейт. Бирок алардын көпчүлүгүнө чоң коркунуч жаралып, жер жүзүнөн жок болуп кетүү коркунучу турат. Адамдардын цивилизациясынын өсүшү айлана чөйрө жандуу жаратылышка кесепетин тийгизип жатат. Ылдамдык менен тараган терс таасирлер планетадагы түрлөрдүн, жаныбарлардын жоголуп кетишинен алып келүүдө. Эгер адам жаратылыш менен таттуу мамиледе жашабаса, адамдын жашоосу да коркунучка кептелери анык. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калуу үчүн өзгөчө корукка алынган жаратылыш аймактары түзүлөт. Бул жерде жапайы жаныбарлар менен өсүмдүктөр
табигый экосистемалар коргоого алынат. Кызыл китептин жаралыш тарыхы. Эмне үчүн Кызыл китеп деп аталган? Кызыл китептин ар кандай деңгээлдеги түрлөрү болот. Эл аралык, улуттук, аймактык. Эл аралык жер жүзүнөн жоголуп бараткан түрлөрдүн бардыгы киргизилген. Улуттук, мисалы Кыргызстандын Кызыл китеби. Аймактык, мисалы Россия Федерациясынын Владимир областынын Кызыл китеби. Кызыл китеп жоголуп кетүү коркунучунда турган өсүмдүктөр менен жаныбарларды сактап калуу үчүн алгачкы кадамдардын бири катары Кызыл китеп түзүлгөн. Миңдеген жылдар бою жаралып, азыркы күндө адамдардын күнөөсү менен жоголуп кетүү алдында турган өсүмдүктөр менен жаныбарлар Кызыл китепке киргизилет. Кызыл китепте өсүмдүктөр менен жаныбарлар тууралуу окумуштуулар чогулткан фактылар жазылат. Кызыл китепти түзүүнүн себептери. Дүйнө жүзүндө бардык нерсе бири-бири менен желе сымал тыгыз байланышта. Эгерде анын бир жиби андан жоголуп кетсе, анда бул желедеги калгандарга да эртеби кечпи таасирин тийгизет. Эгер бир нече жиби жоголсо, жашоонун желеси алсызданат. Адамдар кылымдар бою жаратылыштан эмне кааласа, ошонун баарын алып, эч нерсени жана эч кимди аябай, келечегин ойлобогондун кесепетинен бир нече өсүмдүктөр менен жаныбарлар жер жүзүнөн жоголуп кеткен. Азырда алардын көбү жоголуу коркунучунда. Ушуга байланыштуу мамлекеттер биргелешип, жаратылышты сактап калуу үчүн эл аралык келишимдерди түзүп, коргоо чараларын көрүп турушат. Кызыл китептин беттери ар кандай түстө болот. Кызыл түс менен чектелген беттеринде өтө сейрек кездешкен жаныбарлардын тизмеси жазылган. Сары түс менен чектелген беттеринде саны тез азайып бара жаткан жаныбарлар катталган. Кара түс менен чектелген беттеринде өлүп жок болгон жаныбарлардын тизмеленген. Жашыл түс менен чектелген беттеринде жок болуудан сакталып калган жаныбарлар жазылган. Ак түс менен чектелген беттеринде дайыма саны боюнча аз кездешкен жаныбарлар катталган. Боз түс менен чектелген беттеринде аз изилденген жаныбарлардын түрлөрү жөнүндө маалыматтар жазылган. Кызыл китепте канаттуулардын 57 түрү, жогорку өсүмдүктөрдүн 89 түрү, балыктардын 7 түрү, жерде сууда жашоочулардын 2 түрү, козу карындардын 6 түрү, курт кумурскалардын 18 түрү, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 8 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 23 түрү Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген. Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан тарыхый мурастар. Бурана мунарасы. Караханилер дооруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. Токмок шаарынан 15 километр түштүк батышта жайгашкан. 11-кылымдын башында курулган. Өзгөн архитектуралык комплекси. Архитектуралык эстелик 11-кылымдан 12-кылымдан аралыгында Караханилер доорунда курулган. Шах Базил күмбөзү. Кыргызстандын аймагындагы 11-14 кылымдарга таандык архитектура эстелиги. Бул Алабука районунда жайгашкан. Шырдакбектин чеби. 10-15 кылымдарга таандык Сепил. Ак-Дала районунда орун алган. Кызыктуу маалымат.
Жеңиш чокусу бийик тоолуу Тянь-Шань тоо кыркасында жайгашкан. Дүйнө жүзүндөгү эң бийик тоолордун ичинен 78-орунда турат. Аны дүйнөдөгү адам буту жеткис катаал 7000 тоо дешет. Ошондуктан көпчүлүк альпинисттер Эверестке чыккандан кийин жеңиш чокусун багындырууну максат кылышат. Хан Теңири чокусунда тоону багынткан альпинисттер жөнүндө маалыматтар жазылган капсула катылган. Бийик тоого чыккан ар бир альпинист капсуланы казып алып, ага өз атын жазат да кайра көмүп коюшат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда каналга катталып коюңуздар.